Радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, урматтуу Салам радиосунун угармандары, ошондой эле YouTube каналыбыздын көрөрмандары, адаттагы эле жаңылыктар программасы. Бүгүнкү жаңылыктарды мен Аскар Баймуратов алып барам. Алгач кыскача анонс. Милиция кызматкерлери кызмат учурунда каза болгон кесиптештеринин балдарынан кабар алды. Ардегер мугалимдин демилгеси менен айылда балдар аянтчасы курулду. Милиция кызматкерлери Сүлүтүдөгү жатак мектептин балдарыны куттукташты. Эми ушул жаңылыктарды кенен айтып беребиз. Милиция кызматкерлери кызмат учурунда каза болгон кесиптештеринин балдарынан кабар алды. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүндө Баткен облустук милициясынын жетекчилиги кылмышкерлердин колунан каза болгон кызматкерлердин балдарынан кабар алды. Кызматкерлерге милициянын старшинасы Кылычбек Исманов, милициянын сержанты Гуламжан Бердалиев, милициянын подполковниги Аскарали Мухаммадилиевдин үй бүлөсүнөн кабар алып, алардын балдарынын майрамдары менен куттукташты. Кызматкерлер балдарга шириндиктер менен белектерди берип, аларга бекем ден соолук, бактылуу балалык, кең келечек каалап, мындан ары да милиция кызматкерлери тарабынан көңүл бурулуп, кам көрүлүп турарын билдиришти. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Ардегер мугалимдин демилгеси менен айылда балдар аянтчасы курулду. 1-июнь күнү Баткен районунун Карабулак айылындагы Закир Абдикаримов атындагы орто мектебинде балдар аянтчасынын ачылуу аземи болду. Балдар үчүн аянтча куруу демилгеси айылдын тургуну ардегер мугалим Карамат Закировага таандык. Карамат апа айыл жеринде балдар үчүн шарттарды жакшыртуу максатында демилге көтөрүп, каржы булактарын таап, 1-июнда балдарга бийлик кылуу максатын ишке ашырууга жетишти. Аталган аянтча Өзөк коомдук фондунун демилгеси менен курулду. Курулушка 135 000 сом каражат жумшалган. 1-июнь балдарды коргоо күнүндө уюштурулган кубанычтуу саамалыкка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, балдарга оюнчуктар, демилгечилерге ыраазычылык каттары тапшырылды. Балдар аянтчасынын ачылуусу айыл тургундары, өзгөчө жаш балдар үчүн жакшы жөрөлгө болду. Иш-чара ыр бийлер менен коштолуп, майрам ээлери болгон бөбөктөргө жана айыл тургундарына майрамдык маанай тартууланды. Милиция кызматкерлери Сүлүтүдөгү жатак мектептин балдарын куттукташты. Балдарды коргоо күнүнө карата Сүлүтү шаардык милиция кызматкерлери Сүлүтү шаарындагы Атайын көмөкчү мектеп-интернатынын тарбиялануучуларын куттуктап, белектер менен шириндиктерди тапшырышты. Аталган көмөкчү мектеп-интернатында 6 жаштан 16 жашка чейинки 92 окуучу тарбияланууда. Ата-эне мериминен ажыраган өспүрүмдөргө кызматкерлер жыл сайын колдон келген жардамдарын көргөзүп келет деп айтылат облустук милициянын маалымат кызматы тараткан маалыматта. Ушун менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.